Баткенде бир Россияга холдинг деген компания бар экен. 500 000 сом берсең, ай сайын 18-20 000 сомдон берип турат экен. Ушуга берип процентин алып турса болобу? Болбойт, арам. Шарият урсат берген жол менен гана болот. Риба деген негизи болбойт. Тескериси экинчи багыты бар. Шериктештик деген бар. Мурабаха деп коет. Мушарака деп коет. Түшкөн шерик пайдага шерик болуу. Ал зыянында да шерик болушуңуз керек. Мисалы, сиз 1 миллион сом бир ишкер адамга берсеңиз, ишкер адам айтат, ушундан канча киреше түшсө, ошонун 50% меники, 50% сеники. Жол болсо 60% сеники, 40% меники деши мүмкүн. Айталы 1 миллион сом бердиңиз, шеригиңиз иштетип атат, соода кылып атат. Бу жерде азыр илгеркиде татаал эмес азыр. Компьютер менен каттоодон өткөрөт. Канчасы сатылды компьютерге чыгып калат. Жана бул жакта канча товар турат, да кнопкаларды басса шак эле чыгып калат, баары оңой эле азыр. Баягы киреше чыгашасын, анан жыйынтыгын, анан калганын калдык деп коет, остаток анан иток деп. Жыйынтыгын чыгаргандан баардыгы чыгып калат. Демек айталы дегенибиз, ошо 1 миллион сомдон айталы 300 000 киреше тапкан болсоңуз, баягы сүйлөшүлгөн боюнча 60% бу кишиники, 40% сиздики болсо, ошол түшкөн 300 000ди бөлүп аласыздар. Кудай сактасын, эгерде артка кете турган болсоңуздар, баягындай банкрот деп коет го. Ошо банкротсуу болуп кала турган болсо, банкроттукка туш болуп калган болсо, ал зыянына да эмне болуш керек? Шерик болуш керек. Ушундай жол менен гана бирөөлөргө акча берип, анан үстүнөн пайдасын алсаңыз болот. Эгерде пайда түшсө деп, пайда түшпөй турган иштерге деп, пайда түшсө дагы, түшпөсө мен ишим жок, айына мага ушунчадан берип турасың деп бере турган болсоңуз, ал шариятыбызда арам деп эсептелет.